амалдын кабыл болуусу үчүн эки шарт бар. Биринчиси, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрсөткөнгө дал келиш керек да. Ага дал келбесе, башыңызды стол басып түшсөңүз ham кабыл болбойт. Кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Аллахтын тарабынан алып келген эрежелердин, ибадаттардын, жол жоболордун стандарты бар. Ошого дал келиш керек да. Экинчиси, дал келди, бирок ихлас жок. Бул да кабыл болбойт. Оңой эле мисал. Багымдат намазынын 2 рекетинин ордуна сиз 3 рекет окудуңуз. Кабыл эмес. Кабыл эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазында сиз окудуңуз, түшкө чейин окудуңуз. Курандын баштан аягына чейин окуп койдуңуз. Күн чыкса деле окуй бердиңиз. Кабыл эмес. Мен түшкө чейин окудум го, узун сажда кылдым го. Кабыл эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жолуна туура келбей атпайбы? Экинчиси ихластуулук. Биринчиси амалдын кабыл болушуна шарт пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген динине лайыктуу болушу. Экинчиси ошол амал калыс Алла үчүн болсун. Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Болбосо кабыл эмес. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anda aytadi: "Innalloha ya'lamu g'aybas samawati wal ard." Allah asmandардын, жердин, гайыптагы бардык нерселерин билет. Асманда канча гайып нерсе бар, барын билет. Эртең канча кар жайт, канча жамгыр жайт, канча суук болот, канча периште бар, асманда не бар? Бардыгын билет. Жер, жердин үстүндө, жердин астында, ичинде. Эмне бар, канча бар, кандай, бардыгын билет. Эми жараткандан кийин өзү билет да. Өзү жаратат, ар бир нерсени жараткандан кийин, ар бир нерсенин өзүнүн түзүлүшүн да, касиетин дагы, сыпатын дагы, өңүн дагы, санын дагы бардыгын билет Алла субханаху ва таала. Махлуктардын бул илим жок, алимун гайб ва шахада, гайыпты да ашкере бардыгын билип турган бул Алла тааланыкы гана. Бул өзгөчө Алланын сыпаты. Гайыпты билүү Алланын гана сыпаты. Албетте, кимге Алла таалам гайып илиминен кичине берсе, ошончо эле билет, андан ашпайт. Бардык махлуктардан эң көп, бардык пайгамбар, бардык аулиялардан эң көп илимди, гайыптын илимин Мухаммад Расулуллага берген Алла таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла таала гайыптын илимин берген. Эң көп берген. Бирок бунун мааниси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам гайыпты билүүчү Аллага тең демеген эмес. Аллага тең дей турган болсок ширк болуп калат. Ширк деген эмне? Алла тааланын сыпатына Алланын махлугун тең деп коюу. Мейли ал периште болсун, пайгамбар болсун, инсан болсун, жин болсун айырмасы жок. Бул ширк болуп калат. Аллага тең келбейт эч ким. Bundan сактаныш керек. Алла таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга гайыптын илим берди. Муаз ибн Джабал радыйаллаху анху айтат, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазга кечигип калды. Биз күтүп атабыз, сахабалар айтат. Күн чыкканга жакын калды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип намаз окуду дагы, окуп берди дагы, салам бергенден кийин айтты: "Сапыңарда кандай отурсаңар, ордуңардан жылбай ошондой отургула" деди. Мен силерге бүгүн багымдатка кечигип чыкканымдын себебин айтып берейин деди. Түндөсү турдум дейт тахажжудка. Пайгамбарыбыз тахажжуд таштабайт эле. Түндөсү турдум тахажжудка. Алла канча мүмкүнчүлүк берсе ошончо намаз окудум дейт. Намаз окуп үлгүрөп кеттим дейт. Намазымда үлгүрөп кеттим дейт. Үлгүрөп кетсем эле Алла субханаху ва тааланын алдында отурган экен. Кээ бирлерде айтат, ойгонуп кеттим дейт, жосу мага оор болуп кетти дейт. Жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздан сурап аткан экен: "Я Мухаммад, атадри фима яхтасимул малаул а'ла?" Билесиңби, малаул а'ла эмне боюнча талашып атышат деди. Жараткан Алла субханаху ва тааланын алдында
Periştelerden, ulu periştelerden bir ulu makamı var. Malaul a'la dep koyat. Çoğun kengeşmesi var. Allah Taala'dan hükümler o yerge düşet. Allah talkolayt, jerge bendelerge çüret de. Oşo malaul a'la ulu periştelerden ulu makamı. Adam aleyhisselam jaralsın mı, jaralbasın mı dep süйлöşүүлөр болуп аткан ошо малаул а'лада. Allah Taala qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardı khalifa. Aytпады öyle periştelerge men jaratуучумун жер бетинде өзүм орун басарымын деп. Perişteler ушундай айтпады öyle. Ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, ушундай zatты жаратасың бы? Ал бузукулук кыла турган жерде, кан төгө турган, биз сени арулайбыз, сени мактайбыз, улуулайбыз, жетиштүү эмеспизби дегендей. Алла мен билген силер билбейсиңер деп койгон. Ошо Адам алейхиссалам боюнча Малаул а'ла яхтасим. Булар ошолор сөз эме кылып аткан экен, сүйлөшүүлөр жүргүзүп аткан экен. Талкуу кылып аткан экен. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Subhanahu ve Teala aytat: "Ma kana liya min ilm bil mala'il a'la iz yahtasimun." Muhammed Aleyhisselam o. Men bilim yok ol. Mala'ul a'la ulu perişteler emni dep süйлөшүп, emneni talashıp atkandары. Kanday bolbosun Muaz ibn Cebel radıyallahu anh rivayetinde Allah Teala 3 jolu suradı. Atadri ey Muhammed bilesin mi? Peygamberimiz bilmeyim. Andan keyin Allah Taala ilim berdi go. Anan bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жооп berdi. Алар не жөнүндө сүйлөшүп атат дегенде каффарат ва даражат dedi. Kaffarat degeni bendelerдің günölörü emneden geçirilet көбүнчө. Так, даражат эмненин себебинен мартабалары бийик көтөрүлөт. Ушул жөнүндө сөз болуп аткан экен да. Ма хуннал каффарат, каффараттар эмне dedi? Машул акдам fil cemaat, cemaatga 5 vakt namazga jөө basıp gelgenler dedi de. Bul uluu nerse ekende. Bul uluu nerse ekende. Andan keyin aytar. Al-julus fil masajid ba'da salavat. Namazlardan keyin meçitte oturu. Oturabız go. Elhamdülillah bu ulu kaffaratlarga kelet mına. Ve isbagul wudu fil makruhat. Nafs qalabagан учурда, кичине оорuganda, настроение жок, курсак ачка, суук, муздак суу. Ошол учурда дарат алгың келбейт, ала турган болсоң эптеп-септеп тезирээк бүтүрмөй. Жок, isbagul wudu. Ошол учурда ким даратты толук алса, мына ушу улуу каффараттар экен. Мечитке жөө келмей, намаздан кейін отырмай күтмөй, намаздан кейін алхамдулилlah жөн эле отырган жерибиз жок. Кур'андын сабагы, хадистин сабагы, ахиреттин сабагы, оңолуунун сабагы, имандын сабагы. Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр. Бул жерге келбесек деле көчөдө бир жерде убактыбыз өтмөк. Ушу сааттарчы. Бирок бул саатыбыз биздин ахиретибизге, түбөлүктүү ахиретибизге захира. Dünyamızda dagı öte çoğun tasiri ahiretke hem çeksiz. Darajat, emni dedi darajatlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem it'amut ta'am ve ifşa'us salam ve salatu billeyli ve nasu niyam. Tamak jedirүүde dedi daraja. Kim kança adamga kaysı avalda tamak jedirse oşogo jarasha darajası kötörülөт экен да. Bir kursagı tok hazır berdim. Бирок курсак ач кезинде берсең, анын даражасы бөлөк да. Я. Бирок азыр муктаж эмес, тамак бердим. Буга деле даража бар. Бирок муктаж учурунда берсең, анын даражасы таптакыр бөлөк. Бир адамга берди, эки адамга берди. Эми мен азыр колумда кенен да, анча-мынча берсем эчтеке азайбайт да. Бул өзүнчө. Бирок бүгүн менде кичине тартылыш болуп атат. Ошондо берсең, анын өзүнчө даражасы.
Адам бере турган адамдын абалына дагы жараша, кимге берип атса, ошонун абалына дагы жараша Алла Таалам даражаларды көтөрө берет. Линул калам. Жумшак сөз сүйлөгөн боюнча даражалар экен, туугандар. Алла Таала карап турат, билип турат. Алла Таала субханалла көзөмөлдөп турат. Ким жумшак сүйлөйт? Ким орой сүйлөйт? Ким копол, ким катуу? Ким жумшак сүйлөйт Алла Таала? Линул калам, даражат. Эмнеде экен жумшак сүйлөгөндө? Ата-энесине, досуна, көчөдөгү душманына, барына. Кимге? Жумшак сүйлөгөндө. Ифша салам, салам таркатканда, ихластуулук менен ким канчалык салам таркатат? Жана адамдар уктап атканда кандай намаз окуйт? Мынакей туугандар, ушу даражат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан кийин, ушуларды айткандан кийин Алла Тааланы айтты. Я Мухаммад, сәл, сурагын деди. Анан пайгамбарыбыз дуа кылды. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани. Алла субхана ва тааладан дуа кылып атат. Ва ида арадта фитнатан фи кавмин фатаваффани гайра мафтунин. Я Алла, мен сенен жакшы иштерди кылууну, жаман иштерди таштоону, бейбечараларды жакшы көрүүнү, мени кечиргениңде, жана мага ырайымдуулук кылганыңды сураймын. Качан сен бир коомго бир фитнаны каалай турган болсоң, фитнага учуратпайлы, мен анда алып кеткин дегенди сурайм дейт. Бу пайгамбарыбыз ошондон кийин Алла Таала сура дегенде сурап атат. Ва ас'алука хуббак. Я Алла, мен сенен сенин сүйүүңдү сурайм. Ва хубба ма юхиббук. Сени ким жакшы көрсө, ошону жакшы көргөндү сураймын. Мен ар кимди жакшы көрө бербейин, я Алла. Мен ар кимди? Ар бир адамды жакшы көрө бербеңиз, таксыр. Ма юхиббук, ким Алланы жакшы көрсө, ошону жакшы көрүңүз. Ушуну сураңыз Алладан. Ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббик. Жана я Алла, сенин мухаббатыңа жакындата турган амалды жакшы көрүүнү сурайм.